Assalamu алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер. Кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Араван районуна караштуу Гүлбар айылынын центринен сатыла турган 50 сотых үлүш жери менен сатыла турган өтө сонун бир чөткий жер үйдү тартып көргөзүп бүт бардык маалыматын алып бермекчимин. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Гүлбар айылынын бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Ошол Гүлбар айылына кирип, асфальт жол менен түп-түз жүрүп келгениңиздерде мына ушул жерде бир чоң машина келип атат. Ошол жерден асфальт жол бүтөт. Бул жака бир 200-300 метр дагы бир аз эле жүрүп келгениңиздерде сол тарапта мына ушул жаңы салынып бүткөн мектепти көрөсүздөр. Ушул мектептин жанындагы көчөгө кирип, түп-түз буйтап 200 метр жүрүп барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар. Тактап айтканда, ушул эле мектептин артында эле жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Жакын эле. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан мектептен бул жака бир 100 метр түп-түз кирип келгениңиздерде, мына ушул сатыла турган чөткий жер үйдүн алдына кирип келесиздер. Мектептин жанында эле жайгашкан. Бул жактан аз жакындатып көргөзүп коеюн сиздерге. Мына ушул мектеп экен. Мектептин эле жанында. Мына ушул көчө менен бул жака түз кирип келе бересиздер. Бул жакта болсо сатыла турган жер үйгө кирип барасыздар. Сатыла турган жер үйдүн төрт тарабы тең пескоблок, темир заборлору менен тосулган, чек аралары такталган. Бул жерге болсо атайын бош орундук каралган. Кийин эми өзүңүздөр табитиңиздерге, чөнтөгүңүздөргө жараша барата коюп алсаңыздар болот. Сатыла турган жер үйдүн жери документ боюнча 29 сотых. Мындай эсептей турган болсо, фактически 35 сотых чыгып калат экен. Үйдүн алды короосу өтө кеңири кенен. Бул тарап болсо көчө тарабы темир тосмо менен тосулган, бул тарабы болсо теректер эгилип, тосулуп, чек аралары такталган. Бул тарабы болсо пескоблок менен тосулган. Так, жерин түшүндүрүп бердик. Киргениңиздерде оң тарапта мына ушундай бош орундук бар экен, үй менен забордун ортосуна. Бул жагын бир парковочный место кылып алсаңыздар дагы болот. Үйдүн короосу алды стяжка болгон, кире бериш тарабы. Төр тарабы болсо жагандай сары таш төшөлгөн экен. Жерин түшүндүрдүк. Документ боюнча 29 сотых, фактически мындай эсептегенде 35 сотых чыгып калат экен. Условияларына келе турган болсок, бул жерде суу бар, свет дагы бар, мектеп, бала бакча, магазин бүт бардыгы жакын. Балдарыңыздар пешком эле барып келе берет. Бул жерден кадимгидей мектептин коңгуроосу мына ушул үйгө угулат экен. Үйдүн алдын көрүп атасыздарбы? Аурасы жакшы, өтө сонун. Оң тарапта бул эски үйү 4 бөлмөдөн турат, плюс коридору дагы бар. Бул тарапта болсо 2019 салынган мансард тибиндеги 5 бөлмөдөн турган жаңы үйү жайгашкан. Бул жаңы салынган үйү. Бул тарапта болсо эски үйү жайгашкан. Азыр кирип сиздерге колдон келишинче толук маалымат алып бергенге аракет кылам. Үйдүн узун турасы болсо 12ге 9, жалпысынан 4 бөлмөдөн турат. Үйдүн сырткы көрүнүшү мына ушундай. Кыршасы жабылган шифр менен, суу түтүкчөлөрү орнотулган, бышыкыш менен тургузулган, сейсмофоиз колонналары бүт бардыгы орнотулган. Үйдүн сырт тарабы кумшубак болгон. Мына ушундай. Негизи жакшы ниетте, жакшы качестводо эле салынган үй. Эми шартка байланыштуу сатыкка коюп атыптыр. Так, киргениңиздерде эле бул коридору деп койсок болот. Бул тарабында сырткы тапчаны, сөрүсү. Мага жаккан жер бул жерде кире бериш коридор холу кеңири кенен экен. Кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Ремонттору жакшы. Бул биринчи бөлмөсү. Гостиный деп койсок болот. Бөлмөлөр дагы кеңири кенен, потолоктору бийик. Эң негизгиси асты полу жыгач экен. Дубалдары моющабой, жарык бергич люстра дагы орнотулган. Сатыла турган жер үйдө эмнени көрүп аткан болсоңуздар, кээ бирки буюм тайымдары кетет, кээ биркилери калат. Ал жагы келишим түрдө экен. Так, бул жакта азыр экинчи бөлмөсүн көргөзө берели.
Бөлмөлөр дагы өтө ысык экен, сонун экен. Бул гостиный, конок бөлмөсү, асты полу жыгач, дубалдары моющабой. Ремонттору жакшы, бүт бардыгын даярдап, сонун кылып коюптур. Бул тарапта духовкасы бар экен, өтө жылуу экен. Бул экинчи бөлмөсү болду. Бул жакта болсо үчүнчү бөлмөсү. Кухня деп да атап койсок болот. Себеби бул тарабында печкасы бар экен. Ушул жерден үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кылсаңыздар болот. Ремонттору жакты мага негизинен. Ичин колдон келишинче жасаптыр. Бул 4-чү бөлмөсү. Документ маселесине келе турган болсок, документтери так, кызыл китеби бар. Көптөн бери эле жашайт экен бул үйдө. Эми шартка байланыштуу сатыкка коюп атыптыр. Условияларын айттык. Өтө сонун жерде жайгашкан, абасы таза, тынч. Дыйканчылык кылсаңыздар болот, мал чарбачылык кылсаңыздар болот. Шаарга дагы жакын, болжол менен шаарга дагы бир 25 мүнөттө Ош шаарына кирип каласыздар. Бул тарапта болсо мансард тибиндеги 5 бөлмөлүү чоң жер үй жайгашкан. 2019 салынып бүткөрүлгөн. Азыркы учурда үйдүн ээси ушул үйдүн ачкычын квартирасында унутуп калыптыр. Ошол себептен ичкерки тараптарын көргөзө албайбыз. Сырттан көрүнүшү мына ушундай 5 бөлмөдөн турат. Мансард тибиндеги үй. Ичи ремонту дагы жакшы. Бир гана полу менен эле патологу калган. Бул тарабында болсо достор, мына ушундай өзүнүн балкону дагы бар экен. Бул тарапта көрүп атасыздарбы? Балкону дагы бар экен. Фундаменттери бийик болуп куюлган. Эң негизгиси бышык кыш менен тургузулган. Сейсмопоиз колонналары бүт бардыгы орнотулган. Крышасы болсо тирнике менен жабылып, суу түтүкчөлөрү дагы орнотулган. Эки үйдүн тең чердагы черный потолок болгон. Эми албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Биз сиздерге кыска нуска керектүү маалыматтарын алып берген аракет кылабыз. Бул жагы навеси, сырткы тапчаны. Бул тарапта болсо самоору, үй чочогу, бүт бардыгы бар. Той топур өткөрүп кала турган болсоңуздар, кеңири өткөрө бересиздер. Жери өтө кеңири кенен экен. Бул жакта дагы бош орундуктар бар экен. Көп эле буюм тайымдары калат экен бул үйдө. Бул жагы болсо семейный баняга пландаштырылып салынган экен. Бул биринчи кичинекей бөлмөсү. Ушул жерден кийимиңиздерди чечип, мына ушул тарапка кирсеңиздер болот. Бул жагы бир чай ичип, сүйлөшүп отура турган бөлмө болот экен семейный баняда. Бул жака киргениңиздерде эле бул жагы болсо душ болуп калат экен. Бул жагы болсо парилка болуп калат. Үйдүн ээси ушуну түшүндүрдү мага. Мына ушул жерде наркы тарабында котелный болуп калат экен. Наркы тараптан отту жага бересиздер. Бул жери пар болот. Бул жагы душевой кабина болот. Негизи үйдүн ээси шаарда жашайт экен, шаарда квартирасы бар экен. Бул жери бош туруп калат экен. Ошол себептен сатыкка коюптур. Эми көбүңүздөргө эле кызык болот, эмнеге сатып атат экен деп. Мага негизи жакты, өтө сонун экен. Погоданы көрүп атасыздар, кар жаап атат, бирок ошого карабастан колдон келишинче толук маалымат алып берген аракет кылып атабыз. Албетте эле баалап коюңуздар, лайктан басыңыздар, комментарийге өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазыңыздар. Бул тарапта болсо, эми бул жактан эле көргөзүп коеюн, сырткы ажатканасы жайгашкан. Так, дагы кандай маалымат берели достор сиздерге? Условияларын айттык, жерин айттык, мектеп, бала бакча, магазин бардыгы жакын экен, өтө жакын экен. Пешком эле барып келе бересиздер. Шаарга дагы жакын, машинаңыздар менен 25 мүнөттө Ош шаарына кирип барасыздар. Гүлбар айылынын өзүнүн маршруттук каттамдары дагы бар. 100 метр наркы тарапка чыгып барсаңыздар, ошол жерден маршрутканын Гүлбар маршруткасы өтөт. Ош Гүлбар маршруткасы. Ошол маршрутка менен сиздер шаардын бурч-бурчтарына бара бересиздер.
Бул тарап болсо огород болуп калат. Бул тарапка каалаган картошка, пияз, помидор бүт бардыгын эксеңиздер болот. Суу проблемасы жок. Суу тынбай агын суу келип турат. Эч камсынабай ала бериңиздер. Төрт тарабында мына ушундай көчөттөр, теректер дагы тигилген. Ушуну дагы эске алыңыздар. Булардын бүт бардыгы акча. Азыр нарк тарабында 50 сотук болгон үлүш жери дагы бар экен. Ошол тарапка өтүп сиздерге көргөзүп берейин. Жакын эле. Мына ушул жерге бир 50 метр бассаңыздар, ошол жагы дагы үлүш жери болуп калат. Ушул жер үйгө тиешелүү. Так, достор, жанагы 50 сотук болгон үлүш жерине дагы келдик. Бул болсо жанагы сатыла турган жер үй. Төрт тарабы тосулган. Бул тараптарга бир 50-100 терек дагы эгилген. Ушул теректер дагы ушул жер үйгө тиешелүү. Бул тарапта болсо 24/7 агын суу дагы агып турат. Ушул агын суу менен ушул 50 сотук үлүш жерди дагы камсыздап турсаңыздар болот. Суу боюнча маселе жаралбайт. Мына ушул жыгачтан болгон воротаны ачып кирип бара бересиздер. 50 сотук үлүш жери, жашыл китеби бар, чек аралары такталган, документтери бүт бардыгы так. Албетте эле сиздерге жакшылап закон түрүндө өздөрү өткөрүп берет. Төрт тарабы теректер менен тосулган. Теректери болжол менен бардыгын эсептесе 500 терек чыгат экен. Ушуну дагы эске алыңыздар. Так, дагы кандай маалымат берели сиздерге? Бул тарапта болсо алма тигилген көчөттөр. Только алма көчөттөрү тигилген. Болжол менен бир 120 көчөт чыгат экен. Жанагындай ташалма барго, ошондой ташалма тигилген экен. Бүт бардыгы ташалма экен. 120 түп көчөт бар. Уже чоңоюп, кадимкидей мөмө берип калган. Кошумча жумуш кылып, акча тапсаңыздар дагы болот. Жери 50 сотук, жашыл китеби бар, үлүш жер. 500дөй тереги бар, 120дай алма көчөттөрү дагы бар. Негизи бүт бардыгын жакшы ниетте, жакшы планда каралган экен. Бул жактан видео аркылуу да көрүнүп турат, соп-сонун болуп. Катар-катар менен эгилген, бүт бардыгы жакшы. Мынакей достор, колдон келишинче 39 сотук жер тилкесинде жайгашкан 2 үйдү тартып көргөзүп маалыматын алып бердик. Бул тараптагы үйдүн жанында жайгашкан ушул 50 сотук үлүш жерин дагы тартып көргөзүп, колдон келишинче маалымат алып бердик. Эко бир сатылат экен. Эгерде кааласаңыздар үйдү деле алсаңыздар болот. Кааласаңыздар жок, мен жөн эле только үлүш жерди эле алам деп, үлүш жерин эле алсаңыздар болот. Бөлүп алсаңыздар болот мындай айтканда. Кааласаңыздар экөөнү чогуу бириктирип алсаңыздар дагы жакшы скидка болот экен. Документтери бүт бардыгы так. Сатып атканын себеби бул үй жөн эле бош турат экен. Үй ээси өзү дагы Россияда жумуш кылат экен, шаарда квартирасы бар экен. Ошол себептен сатып атат экен. Бир гана себеби ошол. Бул жакта жука кийинип келип алыппыз. Бир аз суук болуп толук маалымат берген аракет кылып атабыз, бирок эми барыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо $150,000 бааланды. 39 сотук жери бар жер үй. Жана ошондой эле 50 сотук үлүш жери эко биригип $150,000 бааланды. Эгерде только үйдү алам дей турган болсоңуздар, же болбосо только үлүш жерди алам дей турган болсоңуздар, ээсине чалып баасын билип алат экенсиздер. Ал жагы келишим баада экен. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай шаарга жакын болгон, өтө сонун жерде жайгашкан ушул даяр жер үйдү колдон чыгарбаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.